Ахмет Бегенберди Кодобаевич өзү токтолуп өттү. Бул сөздөр 99% жалган. Элет жериндеги 2 айлык өкмөт башчысынын чыры ижарага алынган жерден улам башталган. Айыл өкмөттө буга чейин 10 жыл иштеген Эгемберди Ахмедов жубайынын атындагы 53 гектар жерди мыйзамсыз иштетип жаткандыгын учурдагы айыл өкмөт башчысы Камбаров Мунарбек айтып, кайтарып берүүсүн талап кылган. Бардык документтери бар жерди мыйзам чегинде иштетип келгендигин айтып, кайтарып берүүдөн баш тарткан. Мындан улам ортодо уруш талаш күчөп отуруп, соттошууга чейин барышкан. Эми бул жагдай боюнча бул жанагы Камбаров Мунарбек бул башында бунун артында адамдар бар. Жана Садырбек деген мурдагы айыл өкмөт депутаттарды мурдтан уюштуруп, депутаттарды шайлап, андан кийин ошол жана Камбаров Урайым дегенди өткөрүп, анан бул айыл өкмөт болуп иштеп баштаганда 10 күндөн кийин звонок кылып, жер менде арендада жер бар. Менде мисалы үчүн азыр аялымдын атында фермерский хозяйствода 7 гектар, 5 гектар сулуу жер бар. Бул жерлер 53 гектар жерлер бар жогун гос биринчи кызыл китеп алып алышкан. 53 гектарге 6 гос эмени алып, булардын жерин бар жогун мен мурда айыл өкмөт болгондо баланска коюп, бар жогун айыл өкмөт балансына коюп, өздөрүнүн сот аркылуу алган. Ошондон булардын өчү бар, жетөө катуу душман болгон. Андан кийин ошо жерлер алгандар каерде болсо уюштуруп, мен эми арендада иштетем, фермерский хозяйство бар, бир инемин 400 кою бар, малы бар жер 60-70-тей, менин дагы 50-60 жылкы малым бар, дагы үлкамын 100 кою бар, 50-60 малы бар, ушуга болгону 20 гектар жер арендага иштетебиз. Арендага иштеткенден баштап ошол өткөрүп, дагы келгенден 10 күндөн кийин айыл өкмөт мен алганыма мурдагы комиссиянын чечими менен арендага алган. Ошо мен алган эмесмин, аялым атында, мага мүмкүн эмес. Ошол жерди ушу аркасынан эле топтоп, ушинтип эле элге ушинтип жаман көрсөтүп, жерди алсын, мен бүгүн өткөрүп берем. Мен эч кандай ага эме жок. Себеп дегенде, ол 10 күндөн кийин эле мага звонок кылды. Жерди беришиңиз керек dedi. Мен жерди сот аркылуу аласың да дедим, мен телефонду. Сот аркылуу аласың да десем, жок бересиң dedi. Анан сотко берди. Межрайондук сотко берди. Ал жерде мыйзамдуу деп жерди калтырды. Андан кийин Кара Суу сотуна берди. Кара Суу соту дагы мыйзамдуу жер арендада экен деп туруп орунда калтырды. Андан кийин депутаттарга салды. Макул dedi. Ал депутаттар дагы мурда берилген экен деп эч кандай эме кылбай, реакция кылбай, ошол боюнча калтырышты. Андан кийин ушу 24 январь күнү барып, киргенде эле, эшиктен киргенде эле отур дедим, отуруп жерди бересиң dedi. Жерди сен алдыга карап чыксаң, алсаң жерди аласың десем, анан кийин эшикте приемдуу адамдар көп эле карап туруп эле ошол жерде сөгүнүп эле бир бүтүн жакамы кармап, тизеси менен тээп акыры эшик. Күнөөнү экөөбүздөн мойнубузга алышыбыз керек. Эки тараптан экөөбүздөн бар. Аны мойнуна алабыз. Бүгүн талап башка. Президентибиздин койгон талап мыйзамдын талаптарынын так аткаруу болуп саналат. Бүгүнкү күндө Эген Ахмедов экөөбүздүн соттошуп жаткан маселеде ушул айыл чара багытындагы жерлерден улам келип чыгып отурат. Жогоруда азыр Ахмет Бегенберди Кодобаевич өзү токтолуп өттү. Бул сөздөр 99% жалган. Мен айыл өкмөт башчы болуп катары жерлерди мыйзамдуу бөлүштүрүшүн талап кылганын айрым тургундарга жакпай, Жумурткадан кыр издеп мыйзамсыз алган жерлерин кайтаруунун ордуна коркутуу үркүтүүлөр болуп
жала жабылар болуп коштолду. Бүгүн урушуп, талашып, соттошуп жүрө турган мезгил эмес эле. Элибизде жаздын бир күнү бир жылга тете деп коет. Тепке каршы планланган бир катар иштер токтоп турат. Себеби бизде кадр маселеси аябай оорчундуу маселе. Кадрлар жетишпейт бүгүнкү күндө. Жаштардын көбү ички миграция, сырткы миграцияга алынып кеткен. Ошол себептен бизде азыр 6 бош место бар, иштегенге адам таппайсың азыр. Ушундай учурда мени да жумуштан тергөө аяктаганча деп туруп соттон мыйзамга туура келбеген беренени элеген кызматынан четтетип салганды абдан өкүндүрөт. Соттошудан улам азыркы айыл өкмөт башчысы Камбаров Мунарбек элеген жумушунан убактылуу алынган. Эки жарандын иши Бишкекте тергөөдө каралып жаткандыгы айтылды. Бүгүн айылдагы аксакалдар, тургундар бул маселеге ынтымакта чекит коюуга чогулушту. Жогорку билимдүү бир адис калбады. Жогорку билимдүү. Айыл башчылардын баардык атайын орто, чеченекөйлүү орто билимдүүлөр бар. Билимдүүлөрдүн баардыгы урматтуу туугандар кете баштады. Муну Тамбайыр, Кызылсуун не болуп атабыз? Биз кайка кетип атабыз тигүүдөн. Бир айыл өкмөтүбүздө дагы башка жактан ушу бала өзүнүн башка жакта тигүүдө. Еген энем сен иштегенсиң, сен билесиң, şu Kızılsu'nu 5 kolda bilesин өзүң айткандай. Эми бала кечирим сурап, жаштык кылыптыр. Биз угуп эле айттык. Бул өтө ката иш кылыптыр. Бирөөнүн конторуна барып, эми азыркы учурдун талабына жооп бербейт. Анан эми урматтуу Зайдын Исламович айттыгы, атам өлтүргөндөн эң өр. Şu кечиримдүү болойлу туугандар. Бир жерликпиз, экиге бөлүнүп калабыз. Кызылсууда урууларыбыз мисалы кышкачылык корок урууларынан да өкөтөт. Анан эми бул аягы жакшы болбойт. Еген сенен суранарым менен кечирип кой. Бул баланы кечирип сураттырабыз. Анан элибизде ынтымактуулук болуп, кайсы жерде ынтымак болсо, ошол жерде ийгилик болот. Жыйында жер талаштан башка бир катар көйгөйлөр ортого салынды. Кызылсуу Кара Суу районундагы эң алыста жайгашкан айылдын бири. Айыл аймакка жетүү үчүн райондун борборунан 60 км жолду басып өтүш керек. 26 чакырым жолго ушуга чейин асфальт төшөлгөн эмес. Жамгыр жааган учурда жолдор тамтыгы чыгып, шаарга каттаган тургундарга ыңгайсыздык жаратары айтылды. Ошондой эле айыл аймактагы эки айылга тазада, сугат суу да жетишсиз экендиги кошумчаланып, ар бир жаранга 4 сотуктан гана жер бөлүнгөндүгү айтылды. Эгерде бир көйгөйлөр болсо ошону чечкени келдик эле, чынын айткандачы. Азыр келе жатып көрдүк, биринчи кезекте эле жол көйгөй экен, туурабы? Мына өткөндө күздө көпүрөк алынып кетип, мына көпүрөк маселе бар экен, мисалга. Мына азыр мектепте чогулуп отурабыз. Мектепте алып турасак 85-жылы курулган экен дейт. Ошондон бери капиталдык ремонт болуптур бул жерде. Мына биз ушул маселелерди чечсек жакшы болот эле. Мындай уруш талашты. Мына өзүңүздөр элдер бар, мен жана бекер айткан жок. Мына имам бар, аксакалдар бар, жаштар бар. Бул жерде өзүңүздөр ынтымакты чечип алсаңыздар болмок. Бирок эми биз ушунун үстүнө туш келиппиз. Биз ушул маселеге чекит коюп кетели дейбиз. Эми мына өкөө тең. Мына Эгемберди мырза. Бул деле азыр мына райондо бир соцзащита деген бар, ошонун жетекчиси мисалы айткандачы. Туурабы? Мунарбек мырза ушул депутаттар шайлап, ушул жерге айыл өкмөт кылып шайланыптыр. Мен айтып коеюн, бул жумуш колдун кири дейт. Бүгүн бар, эртең жок, кимиңиздер бар иштейсиздер, туурабы? Сиз мына бул жерде айыл өкмөт башчы болуп иштеп кетипсиз. Мен ойлоймун, сиз дайым эле бул жерде начар иш кылды деп айта албаймын. Балким ушул жерге элге жакшы кылган иштериңиз дагы бардыр, мисалгачы. Мына авам өзү иштеп тур бул жерде, бул кишинин салымы бар. Ким иштесе салым кылат. Анан биз эми иштеп кеткен адамды жамандай бербешибиз керек. Туурабы? Иштеген кишинин дагы жок дегенде 5 начар иш кылса дагы жок дегенде бир пайдасы тиген, элге тиген иштерди аткарат. Аны дагы унутпашыбыз керек да. Ошондуктан ошол мына районго барып ошол жерде бир соцзащитаны ээлеп отурушак бүгүндө бир аброй мисалгачы, жөнөкөй эле ким барып иштелет мисалгачы. Кудай берген экен, ошол жерде өзүнүн эмгеги экен, ошол жерге баалап иштеп атат ана бүгүнкү күндөчү. Анан жаштарды биз колдошубуз керек бүгүнкү күндө. Себеби дегенде
мына кайсы айылга барып эле азыр жаштар өзү демилин көтөрүп чыгып атат. Бюджетке карабастан айылдагы агаларыбыздан, ушу колдо бар байлардан суранып, акча каражат топтоп, ушу жолдорду же болбосо столбаларды алмаштырып атат, суу чыгарып атат. Ушундай иштерге жаштар бүгүнкү күндө активдүү катышып атат. Мунарбек дагы ошол жаштардын бири окшойт менимче. Мен деле мына кече жакында таанып атам муну. Ошондуктан келиңиздер. Мына азыр мына абаларым айтты, имам жакшы айтты, сөздү айтты. Биз сиздерден убактысыздар албайлы дагы. Үч ишке дагы 1 миллиондон берем деп атыпты. Биз аларга таазим этебиз. Жалпы эгерде чогултсак 1 миллионго жакын акча чогулат деп атат. Туурабы же туура эмеспи? Бирок кеп 45-жылдыгы дагы ошол бөлүнгөн асфальтты басып берели деп атабыз. Эң негизгиси район боюнча көйгөй көп. Райондо 16 айылдык аймак бир шаар бар. Бирок ошентсе дагы мына республикалык бюджеттен муну былтыр көпүрө боюнча маселе чоң болуп атат. Биринчи кезекте ошол көпүрөгө акча бөлүнүп атат. Башка айылдык аймакта да көпүрө маселеси бар, урматтуу айылдыктар. Бирок бул биякта эң көйгөйлүү, эң алыскы деп мынакей. Мына бүгүнкү күндө бийликтин кылып аткан иши болуп атат бул жерде. Биринчи кезекте ушул маселени, жол маселесин чечебиз. Анан жогоруда айыл өкмөтү айтып кетти. 1,5 километр, 1 километр бул жерде асфальт басылат. Таза суу боюнча дагы мына былтырдан бери иштер жүрүп атат, билесиздер. Аны дагы көзөмөлгө алып атат. Эми азыр көйгөйдүн баарын айта берсек,